Саламатсыңарбы, кымбаттуу окуучулар. Силер менен Кара Суу районундагы Мусаев атындагы орто мектебинин кыргыз тили мугалими Кожобаева Сиренгүл эжекеңер. Кымбаттуу окуучулар, бүгүнкү сабакта биз силер менен орфография тууралуу сөз кылабыз. Сабагыбыздын темасы орфография. Бүгүнкү сабактын максаты: окуучулар орфография боюнча алган билимдерин тереңдетишет жана орфография боюнча теориялык билимдерге ээ болушат. Орфографиялык жактан сабаттуу жазууга жетишишет жана орфографиялык эрежелерди сакташат. Алган билимдерин турмушта туура колдоно билүүгө калыптанышат. Кымбаттуу окуучулар, биз силер менен төмөндөгү класстарда орфография жөнүндө түшүнүк алганбыз жана таанышканбыз. Бүгүн ошол алган билимдерибизди эсибизге түшүрөбүз. Орфография деген эмне? Ал кандай принциптерге таянат? Орфография грек сөзүнөн алынган. Орфос — туура, графия — жазуу дегенди туюндурат. Орфография адабий тилдин жазууда колдонулуучу бирдиктүү нормаларын туура сактап, сөздөрдү бир түрдүү жазыш үчүн атайын иштелип чыккан эрежелердин системасы. Орфографиянын эң негизги максаты жана анын өзгөчө баалуу касиети элди сабаттуулукка үйрөтүү. Академик Шерба: мамлекеттеги бир нече миллион элди бирдей сүйлөтүүгө мүмкүн эмес, бирок алар бир түрдүү жазууга милдеттүү деп айткандай, орфографиянын эң негизги касиети жана баалуулугу анын бирдиктүүлүгүндө. Кыргыз тилинин орфографиялык эрежелери негизинен төмөнкүдөй 3 принципке таянат. Биринчиси морфологиялык принцип, экинчиси фонетикалык принцип, үчүнчүсү традициялык салттуу принцип. Морфологиялык принцип орфографиянын биринчи принциби бул сөздөрдүн уңгусун туура жазууда жетекчиликке алынат. Бул принцип боюнча уңгу сөздөрдүн ар кандай тыбыштык өзгөрүүлөргө учурап айтылышы эсепке алынбастан, жазууда алардын уңгу түрүндөгү баштапкы тыбыштык көрүнүшү өзгөрүлбөстөн сакталат. Демек, балдар, морфологиялык принцип уңгу сөздөрдүн түрдүүчө өзгөрүп айтылышына карабастан, бир түрдүү жазылышын камсыз кылат. Мисалы: бүрөө, кимдир бүрөө келиптир. Ишенбе, мен сага ишенбейм. Түнкү, түнкү жылдыздар. Сөзсүз, сөзсүз келем. Тынчтык, элибизде тынчтык болсо экен. Көк улак, эчкинин көк улагы. Доклад, докладтык кат жаздык. Диалог, диалог түзөбүз. Мына балдар, сөздөрдүн айтылышы боюнча биз сүйлөмдөрдү түздүк. Бул жерде жанында туура жазылышындагы варианттары турат. Демек, сөздөр айтылышында тыбыштык жактан бузулуп, өзгөрүп айтылып жатканына карабастан, биз морфологиялык принципке таянып, туура жазылышын жазабыз. Морфологиялык принцип бул сөздөрдүн баштапкы формасында кандай болсо, ошондой
жазууга жол берет. Орфографиянын экинчи принциби бул фонетикалык принцип. Фонетикалык принцип сөз мүчөлөрүнүн жазылышын жетекчиликке алат. Сөздөргө жалганган мүчөлөрдүн кандай айтылса, ошондой жазылышына фонетикалык принцип жол берет. Кыргыз тилинде мүчөлөр эң эле көп варианттуу болуп колдонулат. Орфографияда алардын белгилүү бир вариантын калтырып, калгандарынын бардыгын бир формага келтирип жазуу мүмкүн эмес. Мисалы, көптүктүн лар мүчөсүнүн эле 12 варианты бар. Лар, лер, лор, лөр, дар, дер, дор, дөр, тар, тер, тор, төр. Буларды бир түргө келтирсек, анда ташлар, жоллар, баклар, гүллар болуп жазылууга тийиш. Бул деген тилдик норманы бузгандык. Ошондуктан лар мүчөсүнүн сөзгө жалганып айтылган бардык 12 варианты жазууда берилүүгө тийиш. Аталар, энелер, тоолор, көчөлөр, малдар, эгиндер, коондор, гүлдөр, бактар, китептер, тооктор, күчүктөр. Демек, фонетикалык принциптин негизинде бардык мүчөлөр жазууда берилүүгө тийиш. Көптүктүн лар мүчөсүнөн сырткары дагы, жөндөмө мүчөлөрдүн дагы аябагандай көп варианттары бар. Демек, булардын бардыгы фонетикалык принципке таянып жазууда жазылат. Уңгулар жана мүчөлөр бири-биринен ажыратылбай, чогуу жазылгандыктан, кыргыз орфографиясынын жогорудагыдай эки принциби бир сөз ичинде эле өз ара айкашып турат. Себеби сөздүн бир бөлүгү морфологиялык принципке негизделсе, экинчи бөлүгү фонетикалык принципке негизделип жазылат. Бирок бул эки принциптин нормалары бардык сөздөр үчүн туруктуу колдонула бербейт. Кээде морфологиялык принцип сакталбай, ага фонетикалык принцип үстөмдүк кылып калат. Мындай сөздөрдүн уңгулары өзүнүн баштапкы уңгу түрүндөгү тыгыштык көрүнүшүн сактабай, мүчөлөр аркылуу өзгөргөн калыбында жазылат. Демек, уңгу сөздүн жазылышы фонетикалык принципке да баш ийип калат. Мисалдар менен далилдейбиз. Биринчи, уңгунун аягындагы каткалаңуу сөздөр, мисалы к, п тыбыштары, мүчөдөгү үндүүлөр аркылуу жумшарып айтылышы жазууда сакталат. Китеп деген уңгу сөзгө ы мүчөсүн ыласак, китеби, кап, кабы, көк деген уңгу сөзгө ыш мүчөсүн ыласак, көгүш, ак, агыш болуп өзгөрүп калды. Экинчи, кээ бир уңгу сөздөр мүчө жалганганда тыбыштык составын өзгөртүп, кыскарып айтылат. Жазууда ушул айтылышы сакталат. Тактап айтканда, бул уңгу сөздөрдүн жазылышына фонетикалык принцип үстөмдүк жасайт. Мисалы, бала деген сөзгө лар мүчөсүн ыласак, балдар, жумуш, а мүчөсүн ыласак, жумша, жыйын деген сөзгө а мүчөсүн ыласак, жыйна, кызыл деген сөзгө кылт мүчөсүн ыласак, кызгылт болуп өзгөрүлдү. Бул сөздөрдө дагы морфологиялык принцип сакталган жок. Анткени морфологиялык принциптегидей уңгу сөздөр баштапкы айтылышындай, баштапкы жазылышындай сакталбастан өзгөрүүгө учурады. Демек, фонетикалык принцип үстөмдүк жасады. Орфографиянын үчүнчү принциби бул традициялык салттуу принцип. Традициялык принцип орус тилинен жана орус тили аркылуу дүйнөдөгү башка тилдерден кабыл алынган интернационалдык сөздөрдүн жазылышына таралган. Бирок
Традициялык принцип кыргыз лексикасына Октябрь революциясынан мурда кирген сөздөрдө каралбайт. Себеби булар кыргыз элинин улуттук басма сөзү жок мезгилде ооз-эки байланыш катыш аркылуу кабыл алынып, кыргыз тилинин фонетикалык закондоруна баш ийип, тыбыштык түрүн өзгөрткөн калыбында эне тилибиздин лексикалык составына төл сөздөр сыяктуу сиңип калган. Ошондуктан буларды орус тилиндегидей орфографиялык норма боюнча эмес, кыргызча айтылышы боюнча жазууга ылайыктуу. Мисалдарды келтиребиз. Сот, соко, самоор, бөтөлкө, камыт, чиркөө, көпөс, керебет. Мына балдар. Бул сөздөр Октябрь революциясына чейин кирген сөздөр. Жанында орусча айтылыштары турат. Бирок элибиз тилдик өзгөчөлүгүнө ылайык тыбыштарды өзгөртүүгө учуратып кабыл алган. Бул сөздөрдү ушул боюнча жазууда жол берилет. Традициялык принцип орус тилинен жана орус тили аркылуу башка тилдерден кабыл алынган жана кабыл алынып жаткан сөздөрдүн орус орфографиясына ылайык жазылып, аларды туура жазуудагы негизги принцип болуп эсептелет. Мына балдар, демек, Октябрь революциясына чейин орус тилинен кабыл алынып калган сөздөр ошол биздин тыбыштык өзгөртүүгө учуратып кабыл алган боюнча жазылат. Ал эми Октябрь революциясынан кийин кирген жана бүгүнкү күндө дагы кабыл алынып жаткан сөздөрдүн бардыгы орус орфографиясына ылайык жазылат. Бүгүнкү темабызды жыйынтыктап атабыз. Демек, бышыктоо үчүн бүгүнкү теманы канчалык деңгээлде түшүнгөнүбүздү билүү үчүн биз өтүлгөн темага карата сөздүк жат жазуу жазабыз. Анда бардыгыбыз жат жазуу, сөздүк жат жазуу дептерибизди ачып, жазып баштайбыз. Мен окуп беремин. Көрөгөчтүк, чачтуу, уштоо, кылычтай, тузсуз, сөзсүз, комузсуз, күңкор, кийинки, көңгөн, эгинге, мейманга, көрүнгөн, жуунган, багынбас, бөлүнбөс, көрүнбөйт, барганмын, келгенмин, качанкы, мурунку, герб, завод, геолог, абсурд. 25 сөз. Мен дагы бир жолу окуп берейин. Көрөгөчтүк, чачтуу, уштоо, кылычтай, тузсуз, сөзсүз, комузсуз, күңкор, кийинки, көңгөн, эгинге, мейманга, көрүнгөн, жуунган, багынбас, бөлүнбөс, көрүнбөйт, барганмын, келгенмин, качанкы, мурунку, герб, завод, геолог, абсурд. Балдар, эми жазган жат жазууңарды туура варианты менен салыштырабыз. Колуңардагы жат жазууну карап, доскадагы туура варианты менен салыштырабыз. Эгерде кимде ким туура эмес, ката жазып алган болсо, салыштырып туруп оңдойбуз.
А эгер туура жазгандар бар болсо, аларга алкыш жарыялайбыз. Кымбаттуу окуучулар, биз сөздөрдү жазуу менен, жат жазуу менен сабаттуулугубузду арттырабыз. Туура жазууга көнүгөбүз. Эми үйгө тапшырма берейин. Төмөндө макалдар жана учкул сөздөр турат. Үйгө тапшырма. Төмөндөгү макалдарды толуктайбыз. Көп чекит коюлган жерлерге кашанын ичиндеги сөздөрдү тууралап коюп жазасыңар. Кашанын ичиндеги сөздөр бүгүнкү өтүлгөн темабызга байланыштуу. Силер орфографиялык эрежелерге таянып, сөздөрдү оңдоп, туурулап туруп, андан кийин бош калтырылган жерлерге жазып чыгасыңар. Мындан сырткары, жогорудагы макалдарда силерге тааныш эмес сөздөр бар болсо, сөздүк дептериңерге көчүрүп жазып, анын маанисин чечмелейсиңер. Мисалы, долуу, бүлөө, өгөө деген сыяктуу сөздөр силерге тааныш эмес болсо, аларды жазып, маанисин чечмелеп жазып келесиңер. Ушуну менен бүгүнкү сабагыбыз жыйынтыкталды. Саламатта калгыла.